Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин башчысы Камчыбек Ташиев аскердик техника, курал алууга 1 миллиард доллар жумшалганын айтты. Анда Камчыбек Ташиев Кыргызстан армиясынын чыңдап коргонуу мүмкүнчүлүгүн бекемдеп жатканын айтты. Ал 6 мартта Жалал Абад облусунда жүргөндө буга байланыштуу бир топ курал-жарак, аскердик техника сатып алынганын билдирди. Өткөн айда Кыргызстанга модернизацияланган Печора-2Б мобилдик зениттик ракеталык комплекси алынып келинген. Президенттин басма сөз кызматы техника Беларустан сатылып алынганы, Коргоо министрлигинин абадан коргонуу күчтөрүнө берилерин билдирген. Анда өлкөнүн эгемен тарыхында биринчи жолу бюджеттик каражатка мындай көчмө комплекс сатылып алынып жатканы, аны каалаган убакта каалаган жерде жайгаштырса болору белгиленген. Кыргыз бийлиги коргонуу жана коопсуздук тармагына көп көңүл бурула баштаганын билдирип келет. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров былтыр жыл аягында коопсуздук тармагына 2021 жылы 31,2 миллиард, ал эми 2022 жылы 52,2 миллиард сом бөлүнгөнүн айткан. Буга чейин Кыргызстан абадан коргонуучу Аксуңгур, Акынжы, Анка аскердик техникасын, байрактар, учкучсуз учактарын алганы расмий маалымдалган. Бүгүнкү күндө мамлекеттин күчү өзүнүн армиясынын коргонуу мүмкүнчүлүгүнүн күчүндө экенин билесиздер. Акыркы 2 жылда мамлекет 1 миллиард доллар акчаны коргонуу мүмкүнчүлүгүнө жумшады. Бул эмне? Бул биздин куралдуу күчтөргө алынып аткан аскердик техникалар, боеприпасы, вооружение, военная техника и все другое. Биз мурдагыдай эмеспиз, Кудайга шүгүрбүз азыркы күндө. Азыркы күндө толук бойдон башка мамлекеттерден кем калбай турган курал-жаракка ээ болду. Башкаларда жок курал-жаракка ээ болуп атабыз. Мына азыр дагын деле алып келип атабыз, дагын деле жасап атабыз. Мунун эң негизгиси биз согушка даярданган жокпуз. Биз коргонууга даярданып атабыз. Мамлекетибиз кор болбосун деп атабыз. Элибиздин 1 метр жерин дагы бирөө басып ала албайт, анга жол бербейбиз деген максатты кылып атабыз. Ошондуктан ушул жака дагы көптөгөн финансларыбыз кетип атат. Биз кеткенге ага деле кайылбыз. Эң негизи элибиз тынч жашасын деген максатта. Тынчтыкты камсыз кылып беребиз, Кудай кааласа. Билим берүү жана илим министри Каныбек Иманалиев мектеп мугалимин шылдыңдаган окуучулар менен жолукту. Окуя Бишкектин Каражыгач конушунда номер 91 мектепте болгон. Мектепке барган Иманалиев жыйын өткөргөн. Министрликтин маалымат кызматы билдиргендей, окуучу педагогдордон кечирим сурап, мындай нерсе экинчи кайталанбайт деп сөз берген. Иманалиев мектеп жетекчилигине балдарды ата-энеси менен биргеликте психологдорго жолуктуруп, тарбиялык сааттарды уюштурууну тапшырды. Анда министр: эгер сен Акжол Махмудовдой чемпион болом десең, жардам берем. Айсулуу Тыныбекованы Акжол Махмудовду дагы эже агай окуткан. Мен эже агайымды сыйлап жүрүп министр болдум. Эгер мугалимди коргой албасак, чек араны кантип коргойбуз деген. 5 жыл окуду, 5 жыл мугалим болуптур. Сизге сабак берем деп 10 жыл өмүр кетти. Президент быйыл Кыргызстандан мугалимдерден эл батыр чыгат деди. Туурабы? Жакшы мугалимдерге жылдын мугалим миллион сом деди. Миллион сом. Эмгегинен анан алат. Мектептин директорлорунун айлыгы, завуштун айлыгы 2 эсе көп. Кыргызстанда азыр президенттин астындагы IT академия болот. Хотела бы пожелать нашим ребятам, школа – это источник знаний, источник, где вас воспитывают, учат. Учителя вам заменяют родителей. Мен сенімен дос болам. Сен эгерде Акжол Махмудовда чемпион болсоң жардам бер. Айсулууну дагы Акжолдо дагы эже агай окуткан. Мен эже агайымды сыйлап жүрүп министр болдум. Ким мугалимдерди сыйласа, баары менен дос болот. Эгерде мугалимди коргой албасак, чек араны кантип көтөрөбүз? Эгерде мугалимди сыйлай албасак, кантип мамлекетти көтөрөбүз? Кыргызстанда эң сыйлады мугалим. Жигитче балаштыр. Мындан кийин бүт окуучуларды көндүрөм дейт. Туурабы? Ага эжени сыйлаш. Конфликт ичер. Кайсы окуучу мугалим жакшы эже жөнүндө ролик кылса, билимдин баркы жөнүндө ролик кылса, мектеп жөнүндө ролик кылса, биз мынакей кыял менен кеңешчи ошолорго жакшы баа беребиз.